Ала качуу бул кылмыш. Ала качуу бул салт эмес. Бул адамдын укугун тебелеген, зордукка негизделген оор кылмыш. Коомдо аны ата-бабадан калган салт деп түшүндүрүүгө аракет кылгандар бар. Бирок бул тарыхты бурмалоо, чындыкты жашыруу. Тарыхый булактарда Кыргыз элинде нике эки тараптын макулдугу менен гана түзүлгөн айтылат. Кыздын макулдугусуз алып кетүү эч качан урматтуу салт болгон эмес. Ала качууну салт деп аташ, чыныгы салтка жасалган чоң акарат. Ала качуунун артында көз жаш, коркуу жана талкаланган тагдырлар турат. Көптөгөн кыздар психологиялык травма алып, окуусун, кыялын, келечегин жоготот. Айрымдары зомбулукка кабылып, өмүр бою ошол оор күндү эстеп жашоого аргасыз болушат. Бул романтика эмес, бул адамга каршы жасалган зомбулук. Юридикалык жактан алганда, ала качуу Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде так көрсөтүлгөн кылмыш. Ал үчүн эркинен ажыратуу жазасы каралган. Бул жөн гана үй бүлөлүк маселе эмес. Бул мамлекет тарабынан жазалануучу кылмыш. Демек, бул дүйнөдө да адам мыйзам алдында жооп берет. Ал эми дин жагынан караганда да ала качуунун эч кандай актоосу жок. Исламда нике эки тараптын ачык макулдугу менен гана жарактуу болот. Зордук менен жасалган нике эмес. Бирөөнүн тагдырын бузуу, көз жашына калуу оор күнөө. Бул үчүн адам акыретте да жооп берет. Коом катары биз бир чындыкты ачык айтышыбыз керек. Ала качууну актаган сайын биз зомбулукту мыйзамдаштырып жатабыз. Өң катпай коюу кылмыштык колдоо менен барабар. Чыныгы намыс күч менен эмес, урмат менен келет. Чыныгы эркек уурдап эмес, сүйлөшүп, жоопкерчилик алып үйлөнөт. Ала качуу салт эмес. Ала качуу кылмыш.